Жаңы жыл жакындаган сайын айлана кооздукка бөлөнүп жаркырап баштайт. Бул майрамды чыдамсыздык менен күткөндөр да аз эмес. Анда жаңы жылдык балатыны кооздой берсек болот. Балаты жаңы жыл майрамынын башкы символу. Негизи эле үй ичин жасалгоолоодо кызыл, көк, жашыл жана алтын түстөр колдонулат. Дал ушул түстөр жаңы жылдын боектору деп да аталып калган. Сыйкырдуу атмосфераны жана майрамдык маанайды өзүбүз жаратат эмеспизби? Жаңы жылдык жасалгалар алгач балатыдан башталат. Балатыны сатып алууда үйүңүздүн көлөмүнө баам салыңыз. Батирлерге кичинекей, ыңгайлуу жана кооз балатыны алганыңыз оң. Ал эми чоң үйлөргө 5 метрге чейин жеткен балатылар бар. Каждый украшает, как ему нравится. Майрамдык сатып алуулар декабрь айынан эле башталган. Бүгүнкү күндө үй жасалгалоого арналган буюмдардын түрүн табууга болот. Булар чырактар, гирляндылар, карчалар, ар түрдүү жаныбарлардын көрсөткүчтөрү. Балатыны кооздоодо ар бир адамдын өз каалоосуна жараша. Албетте үй бүлө жана жакындар менен биргеликте үй ичин жасалгалоо керемет көрүнүш. С первых чисел декабря стабильно. Маанайга жана фантазияга жараша үй ичин кооздосо майрамдык атмосфера жаралат. Эң эле жагымдуусу бөбөктөрдүн колунан жаралган жасалгалар. Башкы балатыдан сырткары кичинекей токулган же кездемеден жасалган балаты өзгөчө көрк кошот. Эң башкысы майрамдык жылуу маанай жүрөгүңүздөн орун алсын. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Таң маанай программасы.